Дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен, сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Азыр таң шоуланын көптөн күткөн коногу, опера жанрынын мастери Булбул үндүү Ажарлуу Үмүт Тилегенова жана Рахат Иманалиев мырзабыз келип калган маалы. Кош келиңиздер, маанайыңыздар жакшыбы, сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жакшы эле Жакшы. 2017 жылды кандай жыйынтыктадыңыздар? Биз үчүн 2017 жакшы жылдардан болду. Кудайым буйрса бул жаңы жылыбызда дагы жакшы ой максаттарыбыз бар. Жакшы пландарыбыз бар. Ошону чыгармачылыкта, өзүбүздүн жеке турмушубузда эми акырындап анын барысын ишке ашыра беребизго деген ойдобуз. Келерки пландар 2018-ге? Эгерде мен өзүм жөнүндө айта кетсем, ошол май айларына бир жеке концертин даярдап турамын. Ошону менен бирге дагы бир клип ошо кыргыз элине тартуу кылсам деген оюмдамын. Андан тышкары өзүмдүн ошо опера жадында дагы партияларды даярдоо менен алектенем. Майга концертке даярдык башталдыбы же азырынча жөн гана пландар болуп атабы? Акырында башталып атат. Анткени андай чоң концерттерди кыска мөөнөттө кылып ийиш оңой эмес, ошондуктан акырындап Эмне өзгөчөлүк көрө алабыз ошол концерттен? Эми аны мына азыр жаңыдан бул концертти ойлонуп атабыз. Акырындап бир жакшы ойлорду ошо концертке ашырсам деп ойлонуп атам. Ал эми орустар айткандай война план покажет дегендей, акырындап кыла бергенде өзүнүн бир чаа келет да, кандай болуш керек экендиги чаа келет. Негизи өзүмдүн концерттеримде бири-бирин окшош турбаганга, келген элдерге мындай кызыктуу боло тургандай концерт бергенге аракет кыламын. Ушу менин концерттериме келген адамдар да айтышат, мурунку концерттерге окшогон жок деп. Бул концерт башкача болду, мунусу да жакты, өткөнү да жаккан деп ушундай сөздөрдү айтышат. Ушундай дагы деле ошондой деңгээлде дагы деле бир жаңылык киргизсем деп ойлонуп атам. Бирок азыр сыр бойдон кала берсин, акырындап иштеп чыгабыз буйрса. Сиздин репертуарыңызга көз чаптырсак, абдан керемет чыгармаларды аткарып келесиз. Бирок эмнегедир мына ушул социалдык тармакка кирип сиздин видеоклиптериңизди издегенде чындыгында эле алардын саны аз экен. Мунун себеби эмнеде? Мен азыр ушу социалдык тармактарга өзүмдүн видеоклиптеримди киргиз элекмин, бирок акырын аста өзүмдүн аккаунтумду ачып, YouTube'дан кирейин деген максат бар. Бирок азыр ушу чыгармачылыкта, үй турмушу болгондо, балдар болгондон кийин ушу бир нерсени кылып ийиш аялзатка абдан оор экен. Анткени аялзат үйдүн куту болгондон кийин бир гана чыгармачылыкка эмес, үйгө дагы, жолдошуңа дагы, багаңа дагы, туугандарыңа дагы ушундай бир мамиле кылып турбаса болбойт экен, ал тарапты да карап турбаса болбойт экен. Анан акырындап ал нерсе дагы ишке ашат деген ойдомун. Азаматсыздар, байкебиз маанайы түшүп, Ой, мени кошпой койдуңар го деп. Кандай сөзүңүз? Балакыра, Айыл апа кандай, жакшысызбы, ден соолуктар жеңем жүрөбү? Баары жакшы, жеңең жүрөт. Тиги маанайым түшпөй эле мен өзүм көрүнүшүм ушундай. Токтом анча-мынчага мындай жарылып, сүйүнүп же чөгүп кайгырып кетпейм да ушундай. Аккордеон менен келип калыптырсыз, мага аккордеон деги жагат да, бирок үйрөнө албай жүрөм. Оң жакты ойносом сол жагым калып калат, сол жакты ойносом оң жагым калып калат. Бир бетин өпсөң бир бети калып калат. Эми бул аккордеон өзү үйдө барбы жокпу? Үйдө жок. Үйдө болсо мен тайкемде бар, тайкемдин барганда ойномуш болуп калам да. Бир жакка барып ойноп келгенде үйрөнбөйт киши. Үйдө болсо кирди чыкты кармай берип үйрөнүп кетет да. Эки жакты тең бир алып кеткен кыйын болуп атат да негизичи. Аны туташтырып берген киши керек да. Айтсаң кошуп берип коебуз, анан бирдей ойноп каласың. Биз опера жанрын алсак, бул маданияттын туу чокусу опера болуп саналат эмеспи? Жана сиз эмне себептен, мисалы, азыркы учурда көпчүлүктөр эстрадага ыктап калган маалы. Эстрада шоу деген нерсеге сиз эмнегедир мына ушул бир калыпта, бир позицияны карманып келе жатасыз. Мунун себеби? Мен бала кезимде ошол эстрада жанрында жана фольклор жанрында дагы келишкен, азыр ойлоп көрсөм.
Бирок ошол кездерде мен музыкалык окуу жайга тапшырган маалда музыкалык окуу жайларда эстрада жана фольклор бөлмөлөрү ырдоо тарабы жок эле. Ошондуктан ушу классический вокалга келип калганмын. Бүгүнкү күнү өкүнбөймүн, анткени бул классический вокалды өткөн адам эстраданы дардай берет, фольклорду дардай берет. Көп жанрда иштей ала турган ырчылардан болуп калат да. Биздин Советтер Союзунун убагында эмгектенген көпчүлүк маданият өкүлдөрү айтып калат эмеспи? Биз музыкалык чыгармаларды, мисалы ошол эле видеоклиптердин бардыгы тыгыз көзөмөл аркылуу өткөн депчи. Азыркы күнү мисалы бул нерсе көп сакталбай келет. Жана ушундан улам биздин элдин эстетикалык табити дагы бузулуп бара жаткандай сезим калтырат десек болот. Бул нерсе бизди кайсы жакка алып келет, биз кайсы жакка баратабыз жана бул нерсени оңдоо мүмкүнбү же оңдобой эле койсо болобу дегендей. Негизи бул жөнүндө мен абдан көп айтып келатам. Кыргызда сөз бар, бөдөнө сойсо дагы касапчы сойсун деген. Ар бир кесип өзүнүн бир ушундай кылдаттык менен, профессионалдуулук менен кылган мамилени өзүнө камтыйт. Ошон үчүн ар бир кесипте ар дайым профессионалдар болуш керек. Ырчылыкта дагы. Мына бүгүнкү күнү ырчылыкта 50% профессионал эмес, аларды любитель катары айтса болот да. Ошондой адамдар көбөйүп кетти. Ошол адамдарда бүгүнкү күнү биздин кыргыз музыканын деңгээлин да бир топ түшүрүп атат деп айтсам жаңылбаймын. Мен бул жөнүндө көп жерде айтып жүрөмүн. Мисал үчүн эле ошо сиздердин ордуңуздарда сиздер дагы журналист болуп окуу жайды бүтүп билим алып жакшынакай ошо элге өзүңүздөрдүн эмгегиңиздерди тартып отурасыздар. Бизде да ырчылыкта ошондой өзүнүн деңгээлин бир ырчылыктын сабаттуу тартылай турган адамдар болуш керек да. Азыр ушу сабатсыз тарап көп болуп атат. Мен ойлойм муну акырын аста бир нукка келтириш керек биздин управление мамлекеттик деңгээлде ошону бир нукка келтириш керек деген ойдомун. Бул темада сүйлөшө берсек бир күндө өтүп кетчү да. Бүгүн кайсыл чыгарманы алып келдиңиз? Эмнени ырдайсыз? Анан эмне үчүн ошол чыгарманы аткарайын деп чечтиңиз? Бүгүн ошо таң эртең менен ушундай жакшынакай кычыран кышыбызда, азыркы кышта бизге жагып атат, себеби бул канча экөөбүз билебиз, биз ат башынын кыздарыбыз. Бизде ушундай кычыран кыш болот, кычыран бут алдында кар болот, ошо кышка окшоп атат, бизге да жагып атат ошо кыш. Ошондуктан кыргыз элибиздин маанайын ачып, күн чыгышын деген бир жакшы чыгарманы тартып коелу деп ошо рахат экөөбүз турабыз. Биздин төрүбүзгө өтсөңүздөр анда. Урматтуу теле көрүүчүлөр, келиңиздер азыр жандуу үн, эксклюзив бир гана таң шоулада элибиздин сыймыгы Үмүт Телегенова жана Рахат мырза кабыл алып коюңуздар. Классиканы сүйгөн көрөрмандар үчүн эң сонун убакыт.
жылда жалғыз сені жүрегімдің бардығына күнін қолды шелде басып кетпес себебі осы сенде мен қатынған жүгінді